Бишкек шаарында алдамчылыкка шектелген 25 жаштагы Жаран Кармалов убактылуу кармоочуга киргизилди. Бул тууралуу 1-май райондук милициясы 13-декабрда билдирди. Маалыматка ылайык, ОГ аттуу жаран арызы менен кайрылып, А аттуу кызга карата чара көрүүнү суранган. Анда ушул жылдын май айынан октябрь айынын аягына чейин шектүү бизнесте жол ачып берем деген шылтоо менен жана ар кандай ырым-жырымдарды жүргүзүү аркылуу ишенимге кирип $43 000 өлчөмүндөгү акчасын алдап кеткени айтылган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 25 жаштагы МК аттуу Жаран Кармалов убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Кармалган жаран өзүн көзү ачык катары тааныштырып, жарандарды алдамчылык жолу менен ишенимге кирип, жашоонун ар кандай тармактарында жол ачып берем деп акча каражатын талап кылган. Ошондой эле аталган ырым-жырымдардын жүрүшүндө акчаны көрүстөнөргө калтырууну суранган жана жип, ийне сыяктуу ар кандай буюмдарды колдонгон деп жазылат билдирүүдө. Тергөө иштери улантылууда. Эгерде сиз жабырлануучу же күбө болсоңуз, төмөнкү номерлар аркылуу кабар берсеңиз болот. +996 703 656 464 же 10 номерине чалсаңыздар болот. Мына бул бүгүнкү жаңылыктарыбыздын эң кызыктуусу болду. УКМК өзгөчө оор кылмыштар боюнча айыпталган адамдарга карата акчалай компенсация алуу үчүн акыл эси жайында эмес деген корутунду чыгарып, кылмыш жоопкерчилигинен качууга мүмкүндүк берген 6 дарыгерди кармады. Дарыгерлер шектүүлөрдүн жакындарынан 1,5 миллион сом алып, кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында соттолуучуга карата 2 жолу акыл эси жайында эмес деген корутунду чыгарып беришкен. 10-декабрда аталган кылмыш ишинин алкагында республикалык психиатр жана наркология борборунун 6 эксперт дарыгери УКМКнын тергөө абагына киргизилди деп жазылат маалыматта. Атайын кызмат аталган коррупциялык схемага тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча бир катар ыкчам иликтөө иш-чараларын улантууда. Şartlarda buna жақсы болып қалды. Көрдіңіз, бүт шарттар түзілді. Қомызды үйлендіңіз? Кім шертеді қомызды? Ya. Да? Kim жақсы кім шертеді? Siz жақсы шертедiniz. Gitarаны екінші очередке қойғыла. Екінші. Мақұл бұл? Қомыз бірінші болсын. Берші қомызды. Мына, бұл қомыз біздің ата-бабаларымыздан, биздин мурунку муундарыбыздан калган нерсе. Силер да эртең карыйсыңар, силердин да бала чакаңар өсөт. Ошо силердин небереңер, чебереңер комуз чете турган болсун. Туңарбы? Комуз менен биз кыргыз болуп сакталып калганбыз, кыргыз менен сакталып калабыз. Ошондо комуз четкенди үйрөнгүлөр. Кетсең чете берчи эмчи. Алдай, сай болсун.